Мисалы үчүн ар бир иште баягы шашылган адамдар бар го. Бир ишин такып бүтүрбөй туруп экинчи ишине өтүп кеткендер алар көп адамдарга жагы беришпейт. Мисалы үчүн бир ишин бүтүрбөй туруп экинчи ишке өтүп кетип, ал бир иши калып кетип, экинчи ишин бүтүрбөй туруп үчүнчү ишке өтүп кеткендиги бул эң туура эмес. Потому что бир ишин такып бүтүрүп, көңүлүнө жагыш үчүн сөзсүз түрдө бир иште толук жана так аткаруу зарыл болот, ошол. Ит күлүгүн түлкү сүйлбөйт. Албетте бул эгер ит күлүк болсо, бул түлкү кача албай калат да. Душмандан кача албай калат. Анан ичи ооруган күлкү сүйбөйт деген эми бул эгер кандайдыр бир жагдайың жаралса, сен башка нерсе менен мындай иликтенбей каласың деген маанилде да. Эми ит албетте мындай душмандан качкың келет. Ошон үчүн түлкү иттин күлүктүгүн каалабайт да. Ушул макалды кандай түшүнөсүз? Билбейбиз. Эме маанайы жакшы болбосо, мындай күлкү сүйбөйт дегендей да, маанайына карап. Түлкү деген ушундай куу жаныбар. Ал дээрлик дүйнөдөгү элдердин баарынын тең эле фольклорунда мына ошондой мүнөзү менен, куулугу менен элдин эсинде калып, мына ошондой мазмунда сүрөттөлөт. Адатта адам уктап, айыл тынчып калган мезгилде келет дагы айылга, ошол адам түнөк кылган жерге. Аны үйүнүн ичинде уктап аткан адамдар билбей эле калышы мүмкүн. Бирок ошону короого кайтырган баягы сагыттер байкап калат дагы. Анан үрүп кубалап дегендей, анан баягы түлкүнү айылдан алыска кубалап салган. Кыргыз тукумундагы иттерге аны алып жетпейт. Ошондуктан бир гана аргасы ал өзүнүн күлүктүгүнө гана ишенген. Мындайчатында качып кутулууга гана аргасы болгон. Бирок ошол аны байкап көрүп калып, артынан түшкөн иттердин арасында дагы кээде күлүктөр болуп калган дагы түлкүнүн айласын келтирип, жанын оозуна тиштетип дегендей жетейин деп ал тургай учурда кээ бир учурда жетип алып дагы мынакей талап кылган учурлар болгон. Ошону байкагандан улам кыргыздар айтып атат, иттин күлүгүн түлкү сүйбөйт деп туруп. Аталган макалдын эки сабында тең турмуштук маани камтылган. Алар бири-бирине уйкаш болгону менен мааниси жагынан айырмаланат. Макалдын алгачкы сабында ит күлүгүн түлкү сүйбөйт аттуу фрагментте уурулукка жолтоо болгон итти түлкү сүйбөй турганы, мында бирөөнүн мыктылыгы башкага залал келтирүүсү көрө албастык. Ал эми ичи ооруган күлкү сүйбөйт аттуу бөлүктө шайы сууган адам, маанайы суз адамдын көңүл ачууга даремети жоктугун белгилейт. Мындай уйкаштыруу рифмага ылайыктоочу макалдар кыргыз оозеки сөз өнөрүндө көп кездешет. Кыргыздар ушул мүмкүн болушунча уйкаштырып айтканга, мындайча рифманы пайдаланганга, анан аллитерация, ассонанс деген кубулуштарды пайдаланганга кыргыздар абдан маш ушундай нерсеге. Ошон үчүн ичи ооруган күлкү сүйбөйт дейт. Албетте мындай өзү ооруп аткан адамдын кулагына булбулдун сайраганы дагы жагымдуу угулбай калат. Себеби аны бир гана нерсе, өзүнүн жанынын тынчтыгы гана каалап калат андай учурда, адам ооруган учурда. Ошондуктан мындай кырдаалды дагы башынан өткөргөндөн улам ушул ичи ооруган күлкү сүйбөйт дейт. Болбосо дени карды соо адамдын баардыгы тең күлкүнү жакшы көрөт. Анткени шарактап тамашалашып отурганды ким сүйбөсүн. Бирок ооруган адамга мындай нерсе жакпайт да. Мына ушуну менен байланыштыра кетсек болот.